Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ыйык орозо айы качан башталаары тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 2025 жылдагы ыйык Рамазан айы 1 мартта башталат. 28 февралда өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Кыргызстанда 1 марттан баштап экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам күчүнө кирет. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык кызматынын укук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров билдирди. Анын айтымында тартип бузуулар жөнүндө кодекске киргизилген өзгөртүүлөр экологиялык талаптарды сактабагандыгы үчүн айып пулдарды кыйла жогорулатат. Кээ бир ишкердик субъекттер экологиялык талаптарга жооп бербей жаткандыктан айып пулду жогорулатат. Чечтик. Мамлекеттик экспертизадан өтүүдөн баш тартуу жана талаптарын аткарбоо боюнча беренеге өзгөртүү киргизип жатабыз, деди ал. Ал белгилегенде экологиялык нормаларды бузгандарга төмөнкүдөй айып салынат. Экологиялык экспертизадан өтүүдөн баш тарткандарга 15 000 сом, фитосанитардык нормаларды бузгандарга 10 000 сом, юридикалык жактар үчүн 28 000 сом, уулуу калдыктарды сактоо жана ташуу эрежелерин бузгандарга 10 000 сом, юридикалык жактар үчүн 20 000 сом. Өзгөн районунда окуучулар мушташып бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 14 февралда Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө 2008 жылы туулган окуучу денесинен жарат алып аймактык ооруканага түшкөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя боюнча териштирүү учурунда күбөлөрдүн маалыматына ылайык номер 34 мектептин 11 классынын окуучулары өз ара пикир келишпестиктен улам уруша кетишип, натыйжада жогоруда айтылган окуучуну оор токмокко алышкан, денесине жаракат келтиришкен. Учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкекте балдарды акысыз окуткан чыгармачыл борбор ачылды. Мэриядан билдиришкендей, Свердлов районуна административдик аймактык реформанын алкагында кошулган Аламедин муниципалдык башкаруу аймагында балдар чыгармачылыгы борбору өз ишин баштады. Борбордо төмөнкү багыттар боюнча 12 ирим ачылды. Заманбап жана элдик бийлер, комуз, баштапкы техникалык моделдөө, компьютер дүйнөсү, скульптура, көркөм өнөр, чийит окуу, оймо, оригами, эрте өнүктүрүү ирими, англис тили жана шахмат. Иримге Алмата көчөсү 424 дареги боюнча катталсаңыз болот. Белгилей кетсек, бардык сабактар акысыз өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин жамаатына жаңы дайындалган министр Нурдан Орунтаевди тааныштырды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жаңы дайындалган министр Нурдан Орунтаевга жана анын командасына курулуш тармагын өнүктүрүү, турак жай курулушунун сапатын жогорулатуу жана өлкөдөгү коммуналдык инфраструктураны жакшыртуу боюнча стратегиялык милдеттерди ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 11 февралында Кыргызстандын президенти курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигин түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. 18 февралда Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, 18 февраль күнү саат 10:00дон 15:00 чейин турак үйлөрдө, мектептерде, мектепке чейинки уюмдарда, саламаттыкты сактоо объекттеринде жана башка социалдык тиричилик багыттагы жана өнөр жай объекттеринде ичүүчү сууну берүү токтотулат. Белгилей кетсек, сууну өчүрүү Жеңиш суу топтомундагы жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу. Бишкек суу каналы ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калкты уюмдарды ичүүчү сууну эртелеп камдап алууну суранат. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөргө алдамчылыктын жаңы схемалары тууралуу эскертет. Ведомстводан билдиришкендей, шылуундар электрондук почталарга салык карызы боюнча жасалма билдирүүлөрдү, ошондой эле салыктык укук бузуу үчүн жоопко тартуу коркунучу тууралуу маалыматтарды жөнөтүшөт. Каттарда платформалар аркылуу пайда болгон карызды төлөөнү сунуштаган шилтемелер болот. Шылуундар жарандарды иш аракеттерди тез жана ойлонбостон жасоого мажбурлоо үчүн ар кандай кысым жасоонун ыкмаларын колдонушат. Бул жеке
маалыматтарды же акча каражаттарын жоготууга алып келиши мүмкүн. Шылуундардын айла амалдарына түшүп калбоо үчүн ким жөнөтүп жаткандыгын текшерүү керек. Эгер жөнөтүүчү шектүү көрүнсө, катты ачпоо керек. Каттагы шилтемелерге кирбеңиз. Салык кызматынын расмий билдирүүлөрүндө тезинен төлөөнү талап кылган шилтемелер жок. Маалыматты салык кызматынын расмий сайты аркылуу текшериңиз. Эгерде билдирүү жасалма болушу мүмкүн деп ойлоп жатсаңыз, салык милдеттенмеңиздин абалын текшерүү үчүн өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Тааныш эмес эсептерге акча которбоңуз. Салык кызматы эч качан тааныш эмес платформалар же банк карталары аркылуу карызды тезинен төлөөнү талап кылбайт. Баардык төлөмдөр расмий салык кызматтары жана банктар аркылуу жүргүзүлөт. Өзүн салык кызматынын кызматкери катары тааныштырган адам тарабынан шектүү кайрылуулар болгон учурда укук коргоо органдарына кайрылууну суранабыз. Салык кызматы баардык салык төлөөчүлөрдү шылуундардын айла амалдарына түшүп калбоо үчүн сак болууга жана абайлоого чакырат. Жалал Абад, Ош, Баткен жана Талас облустарына жасалма уруктандырууда колдонулуучу суюк азот жеткирилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жасалма уруктандыруу өлкөнүн мал чарбасын сандан сапатка өткөрүүнү өнүктүрүү максатында жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, чарбада суюк азот жаныбарларды жасалма уруктандыруу үчүн колдонулган уруктарды эң төмөн температурада тирүү сактап туруу үчүн колдонулат. Бүгүн таңырта Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаев Мамыров көчөсүнүн абалын текшерип чыкты. Муниципалитеттен билдиришкендей, анын жүрүшүндө шаар башчысы аталган көчөнүн боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, эки тарабына шаар тургундары жана коноктору үчүн жаңы заманбап эс алуу багы түзүлөрүн билдирди. Жеринде мыйзамсыз жана убактылуу курулуштарды бузуп алып салуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге заманбап көп функционалдуу эс алуу багынын эскиздик долбоорун даярдоо тапшырмасы коюлду. Ак Тилек Кичи районуна кирүүчү айланма жолдун боюна Мамыров көчөсүнүн эки жагына жаңы заманбап эс алуу багы курула баштайт. Бардык тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул бакка анын өнүгүүсүнө салым кошкон белгилүү инсандын ысмын ыйгаруу керек, деди мэр. Шаар башчысы белгилегендей, бул бак шаарга түштүк-чыгыш тарабынан киргенде шаардыктардын визиттик картасы болуп калат. Эс алуу бакты куруу Мамыров көчөсүндөгү жолду капиталдык оңдоп түзөө иштери менен бирге жүргүзүлөт. Кыргызстанда 14-15 февралда жүргүзүлгөн рульда аталышындагы рейдтин жүрүшүндө 186 мас айдоочу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байгазы Айтыкул уулу билдирди. Анын айтымында рейд жол кырсыктарынын алдын алуу жана коомдук тартипти камсыздоо максатында жүргүзүлүүдө. 2 күндө жол эрежесин одоно бузган 6802 айдоочу аныкталды. Анын ичинен мас абалында унаа башкарган 186 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 259 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 1072 айдоочу, каршы тилкеге чыгуу менен унаа башкарган 98 айдоочу, автоэн баштык жасаган 7 айдоочу, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 36 айдоочу, ошондой эле жол эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн 1055 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилген. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча даярдалган Раймалы менен Бегимай мюзиклинин бета чары Улуттук филармонияда 22 февралда башталып, 24-нөн 28 февралга чейин уланат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Мюзиклде бири-бирин чын дилинен сүйгөн эки адамдын татаал тагдыры чагылдырылган. Долбоордун автору жана жетекчиси Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыргызбай Осмонов. Либреттосун Кыргыз Республикасынын эл акыны Алы Туткучев жазган. Режиссер Айнура Качкынбек кызы. Бул легенда Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романында баяндалган. 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө турлай Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын аскерге чейинки даярдоо кафедрасынан студенттер менен атайын жолугушуу өткөрүштү. Туусузай ишке чыгып кетип барат. Приставка жакшы деген киши менен жолуктум. Жолугушууда ардагерлер келечек аскер адамдарына кеп кеңештерин айтышып, аларды кызыктырган суроолорго жооп беришип, ата мекенди көздөн карайгендей сактоо менен бирге мамлекетчил жана билимдүү инсан болуп өсүп жетилүү маанилүү экенин баса белгилешти. Студенттер менен жолугушуу 10 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп турарын жана аларды патриоттулукка тарбиялоо боюнча академия менен атайын келишим да түзүлгөнү белгиленди. Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши негизинен биздин устав боюнча алдыңкы программалардын бири бул жаштарды аскер мекенчилдикке тарбиялоо. Мына келе жаткан 23 февраль мекен коргоочулар күнүнө карата биздин жыл сайын ушул
физкультурный академиянын аскерге чейинки даярдоо кафедрасында иш чаралар өткөрүлүп келет да. Мындан бөлөк аскер бөлүктөрдө ден открытых дверей ачык эшиктер болгондо балдарды дагы ветерандар менен кошуп жөнөтүп барып ачык сааттарга ачык эшиктерге катышып келебиз да. Митинг реквиемдерге катышып турабыз. Булар болочок биздин аскерге чейинки даярдоо мугалимдери да. Ошондуктан булар жаштарды астын үстү кандай жылдырып, кандай тарбия бериш керек, кимдин эрдиктерин айтыш керек, кандай эрдиктерди айтыш керек экенин биле жүрүш керек да, зарыл да, аябай. Жыл сайын жаштарды патриоттуулукка ушинтип чакырып келебиз. Максаты ушул жаштарды патриоттуулукка чакырып, кыргыз элине болгон сүйүүнү көрсөтүп келебиз. Мекенди коргоо деген бул эң чоң майрам болуш керек кыргыз жигиттери үчүн. Ошондуктан биз сүйүнүч менен ушул күндү күтүп келебиз. Жаштарды да ушинтип мекенди сүйүүгө чакырып келебиз. Жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо жана башка кеп кеңештерди берүүдө согуш ардагерлеринин эмгегин окуу жай жамааты жана кафедра жетекчиси дайым белгилеп келет жана ыраазычылык билдиришет. Биринчиден кыргыз элин 23 февраль майрамы менен куттуктайм. Биз академия Кыргыз мамлекетинин тарбия академиясы жыл сайын 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата Баткен согушунун ардагерлери менен биргеликте чогуу иш чара алып барып келебиз. Иш чаранын максаты студенттердин мекенге болгон сүйүүсү, мекенчилдикке тарбиялоо. Баткен согушунун ардагерлерине терең таазим. Биз ар дайым сыйлайбыз, биздин жүрөгүбүздө жашайт. Кыргыз эл менен чыккан баатырларды биз эч качан унутпайбыз. Силерге биринчи курстардын атынан бир белек кабыл алып коюңуздар. Тарбиялык саатка жана мекен коргоочулардын күнүнө турулай уюштурулган дал ушундай жолугушууга Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын аскерге чейинки даярдоо кафедрасынын биринчи курсунун студенттери катышты. Алар жолугушуудан таасир алышканын жана мекенди коргоо жигиттик милдет экенин айтуу менен бирге ардагерлердин каармандыгынан таасир алышканын билдиришти. Бүгүн 23 февралга карата ата мекенин коргоо күнүндө ветерандар менен жолугушуу өткөрдүк. Бүгүнкү иш чарада агайлардын көңүлүн көтөрүү максатында жана суроо жооптор болуп, ырзооктор болду. Агайлар бизге көптөгөн маалыматтарды берди. Бүгүнкү иш чара жолугушуу бизге абдан жакты. 23 февралга карата ушул агайларыбыз жана бардык курсташтарымдын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. 23 февралга карата ушундай иш чараларды уюштуруп, жылда ушул кафедрада ушундай иш чаралар өткөрүлүп келет. Ардагерлерибиз бар болгон үчүн ушул күндү биз көрүп жатабыз. Ошол ардагерлерге чоң рахмат. Биз эми ушундан кийин да ошол ардагерлердин жолун жолдоп, биз да өз мекенибизге кызмат кылганга аракет кылабыз. Урматтуу ата мекенди коргоочулар, сиздерди келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эли жерибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Кошумчалай кетсек, 1922 жылы бул күн расмий түрдө Кызыл армиянын күнү деп жарыяланган. Кийин СССР маалында бүткүл элдик майрам 23 февраль Советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү деп жыл сайын белгилене баштаган. Ал эми Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 2003 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өкмөтү 23 февраль ата мекенди коргоо күнү болуп аныкталсын деп жарыялаган. Ошондон бери Кыргызстанда 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп белгиленип келет. Бакытбек Болсунов, Гүлчара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Бардыгыңыздарды мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз!